Колдошева Нурмира, троллейбустун айдоочусумун. Ош шаарында жашайм, КБКда. Мен бул троллейбус айдап кызыкканыма мен бир 6 жыл, 7 жыл мурун, ал биз бойдок кез элек. Ошол малда мен контролер болуп иштечүмүн. Ошо кондуктор болуп кызыкканмын бул шопурлукка. Анан үйдөгү акаларым дагы түрткү болгон. Бул аял кишинин троллейбус аял киши айдаса оор келет, кийин кыйналбайсыңбы дегенде мен жок, мен иштеп кетем. Эркектерден кем калбай иштейм деп, мына азыр иштеп атам. 1,5 жыл болуп калды иштегениме. Мен окуганыбыз биз бул түрткү болгондо мен өзүм бир тууган эжем бар. Ол дагы троллейбус айдоочу. Анан эжем айтып калды, сен троллейбус айдап иштебейсиңби, окубайсыңбы? Мына жерде, короче, бизде Европейский банк деген келген, специально бизде мамлекет өзү окуткан, стипендиялары менен берип. Бишкектен мугалимдер келген, бизди окутканы. Биз 12 аял киши окуганбыз. Ичинде кыргызы деле бар, өзбеги деле бар, орусу деле бар. Эми мындай Кыргызстанда жашап, неме ажыратпадык да. Анан ошол жерде түрткү болгон. Ошондо окуп, 6 ай окудук. Анан 4 ай стажировка кылдык. Анан мына Ош ОГМАПка келдик. Бул жака келип бизден экзамен алат. ПДДдан. Анан вождениеден экзамен алган. Алганда ПДДдан мага 4 коюп койгондо мындай бир ачууланып, мындай башкача неме болуп кеткем. Неден мен жаштыгымда мектепте дагы ушундай болчумун. Тең-метең жарышып, чтобы алдыга кеткенге аракет кылып, ошентип талашып жүрүп, ыйлап жүрүп, кыскасы 5 ал анан ушул ишке киргенбиз да. Анан азыр бул троллейбус айдоочулардан 12 аял киши бар эле. Олордун көбү уже бул дегенде троллейбус узун. Анан буну мындай өзүнүн демөөрчүсү менен неме кылып, айдайм дегендер айдап кетет. Анан кээбиркисине кыйын, кээбиркисине оңой. Анан ошентип азыр мени 2 аял кишибиз азыр убактылуулуча. Азыр ушул жерде иштеп атабыз. Бизге ондой жолтоо болгон жок. Наоборот, биздин коллективибиз көбү чоң киши, жаш балдар неме бул жерде шопурлар. Наоборот, олар бизге колдоочу. Жолдо мисалы үчүн бузулуп калсак түшүп, бизге жардам берген убагында. Өтө жакшы биздин коллега. Бизде мисалы үчүн 2 аял киши да бизди сыйлайт. Ошо бизди көбү сыйлап, колдоп, жакшына эле иштейбиз да. Уруш талаш жок. Биринчи ролго отурганымда болгон, эми бар жок адамда болгон ал окуя. Мен биринчи отурганымда мында кылып, өзүмдү башкача сезип, узунго айдап кете аламбы, анан ойлонгом. Кийин 1-2 ушундай сезим болду, анан уже ролго отуруп уже өзүмчө ишке чыкканмын. Анан эми бар жок нерседе үйрөнүп кете турган нерсе алдыга кетти. Анан ошентип үйрөнүп калгам. Бул кызыктуу учурлар көп кездешет. Мисалы үчүн биз жолдо кетип баратып, мына бизде 2 линия болот да. Линиянын штанга болот, эми штанга деп коелу. Бул штанга багындай катыгыраак айдап, ылдамдыкта айдап кетип атканда штанга чыгып, анан кайра өзүнүн месасына түшүп калат да. Ошондо биз ойлойбуз, штанга чыгып жүрсө өчүп калды дейбиз. Анан түшүп эле караса эле кайра жок, анан түшүп күлүп, анан кайра келип отуруп калган күндөрүбүз болгон. Анан бул кызыктуу учурлар дагы базар күндөрү болот бул. Адам жок. Анан өзүмчө мен музыкага да кызыгам. Мана музыканы коюп, адам жок, маанай жокто отуруп, музыкаларга танса-тансага түшүрүп берем кээде. Эми түшөм десем туруп алып түшпөйм, эми жолдо кетип атып, угуп кеткен, ошондо кызыктуу учурлар болот. Анан аксакалдар билдирген көбүнчө. Жакшы карашты. Кыргызстан кыздары өнүгө берсин деп ошо кызыктуучулар болот. Эми биз без остановка адам албайлык десек, эми биздин план деле бар. Анан план чыкпай калат, анан айла жолубуздан токтоп алабыз да. Олар менин досторум, наоборот, мен үчүн сыймыктанат. Мен өзүм подружкаларым бар. Мисалы үчүн, о дос, сен убагында троллейбус айдайм десең ишенбейт элек,
Бирок чындап ниетиңе жетипсиң, досуң деп менен YouTube'да көрүшүп, телевизорлордон көрүшүп сыймыктанат. Досторум, бир туугандарым бар жок.